Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран Бириккен Араб Эмирлигиндеги мунай хабына кол салды. Маалымат каражаттарынын кабарлашынча, Фужайранын жанында өрт чыккан. Бул порт дүйнөдөгү эң ири мунай сактоочу жана бункердик борборлордун бири. Перс булуңунан экспорттолгон чийки мунайдын олуттуу бөлүгү Ормуз кысыгын айланып өтүп, ал аркылуу өтөт. Иранын аскер деңиз флоту USS Абрахам Линкольн кемесинде 4 круиздик ракета атты, деп билдирди бүгүн Ислам революциясынын гвардия корпусунун өкүлү Али Мухаммад Наини. Анын айтымында учак ташуучу кеме чабуул жасаган учурда Ирандын Чабахар жээгинен болжол менен 250-300 чакырым алыстыктагы сууларда болгон. Ракеталар учурулгандан кийин Абрахам Линкольн түштүк чыгыш багытында Индия океанына чегинген. Кытай Иранга кол салгандан кийин АКШга каршы альянс түзүп жатат. Бейжин Израиль менен АКШнын Иранга кол салууларын жана Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин өлтүрүшүн катуу айыптады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул окуяны эгемендикти одуну жана улутту бузуу деп атады. 28 февралда башталган АКШ менен Израилдин соккуларынан кийин Тегеран дүйнөлүк мунай соодасынын эң маанилүү жүк ташуу жолдорунун бири болгон Ормуз кысыгы аркылуу жүк ташууларды токтотту. Бул жол аркылуу күн сайын ташылып жаткан 20 миллион баррель мунайдын жарымы энергияга муктаж Кытайга барат. Ар кандай эсептөөлөр боюнча Иран мунайынын 90% Кытайга экспорттолот. 2025 жылдын апрелинен бери Ирандын SWIFT эл аралык төлөм системасынан чыгарылыштан улам сатылып алынган Иран мунайынын төлөмдөрү юань менен жүргүзүлүп келет. Иран менен Кытайдын саясий деңгээлде да тыгыз байланыштары бар. 2023 жылдан бери Тегеран Кытай менен Орусия жетектеген коопсуздук альянсы болгон Шанхай кызматташтык уюмунун, ал эми 2024 жылдан бери дүйнөдөгү эң ири өнүгүп келе жаткан экономикаларды бириктирген BRICS Plus тобунун мүчөсү. Америка Кошмо Штаттарынын аскер аба күчтөрүнүн базасындагы командалык имарат талкаланды. Ирандын Фарс маалымат агенттиги Ислам революциясынын гвардиялык корпусунун басма сөз кызматына шилтеме берип билдиргендей, АКШнын аскер аба күчтөрүнүн базасындагы негизги командалык имарат Ирандын чабуулунан талкаланган. Бул сокку чыныгы убада 4 операциясынын 14-чү айлампасы деп айтылууда. Шейшемби күнү эртең менен гвардиялык корпусунун аскер деңиз флоту Бахрейндин Шейх Иса районундагы АКШнын аскер аба күчтөрүнүн базасына ири дрон жана ракеталык чабуул жасап, сокку урган. Аскерлердин маалыматы боюнча 20 дрон жана 3 ракета алардын буталарына тийип, базанын негизги командалык имаратын талкалап, күйүүчү май кампаларында өрт чыккан. АКШнын борбордук командачылыгынын баянамасына ылайык, АКШнын күчтөрү Уман булуңунда операция башталганда эле Ирандын 11 согуштук кемесинин жана кемелеринин баарын жок кылышкан. Командирлер 2 күн мурун Тегерандын бул аймакта 11 кемеден турган күчү болгонун, бирок азыр ал толугу менен жок кылынганын белгилешти. Агенттик Иран ондогон жылдар бою Басра булуңунда жана анын айланасындагы сууларда эл аралык кемелерге кол салып келгенин, бирок бул убакыттын бүткөндүгүн баса белгилеген. Иран ракеталары Бахрейндин борбору Манамадагы АКШнын 5-флотунун штаб-квартирасына сокку уруусун улантууда. Иран жакынкы чыгыштагы АКШнын базасына өзүнүн арсеналындагы эң жаңы жана эң кубаттуу баллистикалык ракетасын учурду. Ал арада Израиль Ливандагы Иран жана Хезболланын буталарына жаңы соккуларды жасады. Израилдин аба күчтөрү Бейруттагы Хезболланын Аль-Нур радиостанциясынын имаратына сокку урду. Мындан сырткары Хезболланын курал-жарак топтуу операцияларынын башчысы жана Ирандын Курдс күчтөрүндөгү Ливан корпусунун штаб башчысы Реза Хузайдын өлтүрүлгөнүн жарыялады. Сауд Арабиясындагы ири мунай заводдун иши үзгүлтүккө учурады. Сауд Арабиянын энергетика министрлиги 2 мартта Рас Танурадагы ири мунай иштетүүчү заводко жасалган чабуулдан кийин ишкананын иши жарым-жартылай токтотулганын билдирди. Рас Танура комплекси жакынкы чыгыштагы эң ири заводдордун бири болуп саналат жана өлкөнүн энергетика тармагында негизги ролду ойнойт. Ал бир суткада 550 000 баррель мунай иштетет. Буга чейин AFP агенттиги өз булагына таянып, Рас Танурага жасалган чабуулдан соң заводдо өрт чыкканын кабарлаган. Сауд Арабиянын коргоо министрлигинин өкүлүнүн айтымында заводко 2 дрон менен чабуул жасалган. Бирок экөө тең абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынган. АКШнын жаңы PRSM ракетасын Иранга каршы соккуларда биринчи жолу колдонду. Бул тууралуу АКШнын борбордук командачылыгы билдирди. Анда ракетанын Химарс ракета системасын колдонуп учурулганы көрсөтүлгөн видео жарыяланды. Кошмо Штаттарда курал-жарактын дээрлик чексиз запасы бар жана алар түбөлүккө согуша алышат деп жарыялады Трамп. Ал орто жана жогорку орто класстагы ок-дарылардын запастары рекорддук деңгээлде экенин билдирди.
Согуштарды ушул запастарды гана колдонуу менен түбөлүккө жана абдан ийгиликтүү жүргүзүүгө болот. Алар башка өлкөлөрдүн эң мыкты куралдарынан жакшыраак. Ал ошондой эле Джо Байден да Украинага курал-жарак жеткиргени үчүн сынга алып, ал жүздөгөн миллиарддаган долларларды бергенин жана курал-жарак запастарын толуктай албаганын билдирди. Ошол эле учурда CNN Кошмо Штаттар кийинки 24 сааттын ичинде Иранга каршы жаңы чабуулдарга даярданып жатканын маалымдады. Иранга эң оор соккулар али алдыда. АКШ эртең менен мунай бааларынын кескин өсүшүн басаңдатууга багытталган программаны ишке ашыра баштайт, дейт Марко Рубио. Ал АКШтын бул операциядагы негизги максаты Ирандын баллистикалык ракеталарын, ошондой эле алардын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүн жок кылуу экенин билдирди. Рубио ошондой эле Ирандын деңиз флотунун эркин навигацияга тийгизген коркунучун жок кылууну баса белгиледи. Эскерте кетсек, Ирандын деңиз флоту дүйнөлүк мунай соодасынын 25%-ын өтүүчү Ормуз кысыгын жаап жатат. АКШда губернатор Гэвин Ньюсом Ирандагы операция учурунда 4 америкалык аскер кызматкердин өлүмүнөн кийин Дональд Трампты кеске сынга алды. Ньюсом Трамп ал адамдардын өлүмүнө караганда пардалар жана өзүнүн бал залы жөнүндө көбүрөөк сүйлөшкөнүн айтты. Губернатор ошондой эле президентти Конгресстин макулдугусуз аскердик операцияны баштоо чечимин кабыл алган деп айыптады. АКШ Конгресси президент Трамптын Конгресстин макулдугусуз Иранга сокку уруу чечиминен кийин анын аракеттерин чектөө максатында согуштук ыйгарым укуктар боюнча резолюция иштеп чыгуу жарыянын баштады. Мыйзам чыгаруучулар согуш жарыялоону кайрадан көзөмөлгө алууну көздөп, Ак үйдөн андан аркы аскердик аракеттер үчүн өзүнчө мандат алууну талап кылышууда. Сенатта добуш берүү 3 же 4 мартта болушу мүмкүн. Ал эми өкүлдөр палатасы бул чараны ушул аптанын аягында карап чыгышы мүмкүн. Буга чейин Трамп Конгресске Тегеранга каршы операциянын жүрүшү жөнүндө кабарлаган. Документте ал учурда талап кылынышы мүмкүн болгон аскердик аракеттердин толук көлөмүн жана узактыгын аныктоо мүмкүн эмес экенин мойнуна алган. Bloomberg агенттигинин маалыматына ылайык, Владимир Зеленский Украина адистерин Ирандын дрондоруна каршы күрөшүү үчүн жакынкы чыгышка жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Бирок бул өлкөлөр Владимир Путинге кысым көрсөтүп, Украинада убактылуу ок атышууну токтотууга жетишиши керек деген шарт менен. Дубай аэропорту иштебей калып, ар мүнөт сайын болжол менен $1 миллион жоготууда. Дубайдын экономикасы авиациянын негизги борборундагы үзгүлтүктөрдүн айынан күнүнө $100 миллион жоготууда. Бул тууралуу аймактагы эң ири аэропорттун жарым жартылай жабылышынын таасирин талдаган индиялык NDTV басылмасы билдирди. Басылманын маалыматы боюнча болжол менен $240 миллион коркунучта. Убакыттын өтүшү менен бул Emirates, коомдук транспорт, мейманкана сектору, соода жана транспортко тийгизген таасирин эске алганда ар бир мүнөт сайын $1 миллион ашык жоготууга алып келет. Дубай бийлиги мейманканаларга каттамдардын жокко чыгарылышынан улам туристтердин конуу мөөнөтүн узартууну тапшырды деп билдирди Орусиянын туроператорлор ассоциациясы. Bir күн мурун маалымат каражаттары Бириккен Араб Эмирлигиндеги орусиялык туристтер ракета коркунучуна карабастан мейманканалардан жапыр түрдө чыгарылып жаткан адамдар түнөп, унаа токтотуучу жайларда өздөрүнчө баш калкалоочу жай издеп жатышканын билдиришкен. Ал арада президент Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу чет өлкөдө кармалып калган кыргызстандыктарды эвакуациялоо иштери тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу ал Facebook социалдык тармактарында жазды. Жапаровдун билдирүүсүнө караганда, учурда жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө калып, ата мекенине кайта албай жаткан жарандарды алып келүү боюнча иштер тынымсыз жүргүзүлүүдө. Ал белгилегендей, Бириккен Араб Эмирлигинин аймагында учуп конууга киргизилген чектөөлөргө байланыштуу альтернативдүү жолдор каралууда. Бул максатта Оман менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, эки учак жалдоо боюнча макулдашууга жетишилген. Президенттин маалыматына ылайык, жалпысынан 300 жаранды алып келүү пландалууда. Биринчи кезекте Оман аркылуу жаш балдар жана аялдар эвакуацияланат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар. Саламат калыңыздар.